жер бетинде басып жүргөн эки уттуу айбандар. Бул ата энени сыйлоодо, бул жүрөктө иман болсо, ар бир бала бул ата энесин сыйлайт. Эгерде бул жүрөктө иман болсо, ата аскалоодо, эне борундагы булак, бала экөөнө жанып турган шамчырак дегендей эле, балдар ата энесин бул карлар үйүнө алып барып таштабайт. Анткени анын акыретте кандай болуп бүтөөрүн билет жана андай жолдорго баспайт. Жогоруда агай айтпадыбы, ата эне күнөөлүү депчи? Ата эне өздөрү да күнөөлүү дейт. Сиз буга кошуласызбы? Бирок кээ бир ата энелер мындай балдарына туура тарбия берет, көбүнчө ата эне эч качан жаман жагын айтпайт. Ал эми бул ата энелерди угуп бул туура. Азыр бизде ушу ата энелер Бишкекте мына былтыр баштаганбыз, этно лагерь уюштурайын деп атабыз. Телефон тартпаган толугу жерге барабыз. Россиядан да бери келип атат. Ушу акчаңарды төлөп берели, окуткулачы, биз алыбыз жетпей калды дейт. Балабызга, кызыбызга алыбыз жетпей калды дейт. Ал жерде телефон тартпайт. Кыргыз тааныйт, спорт бар, эртең менен таңдан баштап кечки саат 10га чейин программасы бар. Өзүнө өнүктүрүү, чечендик өнөр жана башка. Ошондон урматтуу бир туугандар, биз жанагы пайгамбарыбыздын осуяты бар да, ата эне балдарга мурас тарбиясынан артык белек бере албайт. Аз биз квартирасы болсун, машинасы болсун, башкасы болсун деп өзүбүз унутуп баратабыз. Ошон үчүн жанагындай туура эмес чечимдер, туура эмес жанагы энесине кызы кожоюн, атасына баласы кожоюн болуп калган учур болуп калды азыр тилекке каршы. Бул азыркы учурда бул мектеп өспүрүмдөрү бул телефонго көз карашы мындай. Телефон колгон мукташтык аябай өскөндө бул ата энелер аларга мындай телефонго мындай чектөө койсо ал жакшы болмок. Бирок кээ бирлерине чектөө койсо азынып бөлүп алып атпайбы? Алар жеңил ойлуулар жана түшүнбөгөндөр. Бирок ата эне ар качан өзүнүн баласына жакшылыктарды гана каалайт да. Ал эми бул өзүнүн ата энесин бул карлар үйүнө алып барып таштап салган адамдар бул жер бетинде басып жүргөн эки уттуу айбандар.